Евразиялық экономикалық форумунун алкагындагы ЕЭПтин агро өнөр жай комплексин санариптик модернизациялоо панелдик сессиясынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Ошондой эле Кыргызстан, Россия жана Казакстандын малчылар эт өндүрүүчүлөр биримдиктеринин макулдашуулары. Анда Кыргызстандын малчылар ассоциациясы жана Орусиянын уй этин өндүрүүчүлөрдүн улуттук союзу биргелешип иштөө боюнча документке кол коюшту. Мы сегодня с вашей стороны подписали два соглашения. Биз эки келишимге кол койдук. ЕЭПке кирген мамлекеттердин эт өндүрүүчүлөр биримдиги бар. Бизге Өзбекстан тарап дагы кошулуп жатат. Биздин макулдашуу бул жааттагы санариптик платформа түзүүгө багытталган. Кайсы гана өлкө болбосун санариптик платформада товар алмашууну шарттайт. Биз бул үчүн электрондук документ жүгүртүү тутумун ишке ашырабыз. Мындан тышкары бизде мал чарбачылыгы боюнча бирдиктүү база түзүлөт. Мындан тышкары Россиянын улуттук сүт өндүрүүчүлөр союзу жана Россиянын улуттук канаттуулар союзу менен кызматташуу меморандумдары. Ошондой эле Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы менен стратегиялык өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө меморандум кабыл алынды. ЕАЭП алкагында айыл чарба өндүрүшүн алга жылдыруу үчүн санариптик платформаны түзүү, эркин товар жана электрондук документ алмашууну шарттайт. Бул жаатта спутник анализдөө борбору түзүлөт. Ушуга жараша анда биздин фермерлерибиз жана ушу биздин айыл чарба министрлигибиз болсо жумуштарын да даярдайт уже. Алдын ала негизи профилактически деп коет. Бул болсо бизге эмне берет? Бул ушу биринчиден ушу коопсуздук жагынан тиги өзүбүздүн мындай өндүрүштөргө тиги эмеден алып калганга. Экинчи болсо биз уже мындай айткандай плановый айыл чарбага өтүп атабыз да ушу мененчи система прогнозирования. Анан ЕЭПтин алкагында болсо бул азыр ошо сунуш болуп атат. Единая система болсо жакшы болот депчи. Себеби өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда спутник жок, бизде Казакстанда бар, Российский Федерация бар, Беларусь болсо российский спутниктер менен колдонуп атат, Арменияда жок. Ушу маселени көтөрүп атабыз да. Кыргызстан бул жаатта ЕАЭП мамлекеттерине өз сунушун ортого салды. Ал агрардык билим берүү жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу. Наша цель – выбрать наиболее успешные проекты. Кыргызстандын агрардык окуу жайларын академиялык мобилдүүлүк долбооруна кошуу демилгеленип жатат. Бул биримдик алкагындагы агрардык тармакта санариптик сабаттуулукту жогорулатып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууну шарттайт. Санариптик чөйрөнү жана тиешелүү инфраструктураны калыптандыруу, орун алган тоскоолдуктарды жоюуга жана биримдиктин алкагында товарлардын эркин жүрүүсүнө, ошондой эле башкаруучулук чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.